Пшехиба сортындагы малина боюнча сөз кылайын деп чечтим. Достор, буга чейин да видеолор тарттым эле, чоңдуктарын көрсөткөм. Эрте бышат, плюстары. Где-то июньда уже бышып баштайт да. Анча-мынча малиналар койгон электе бул мөмө берип баштайт. Анан бул малинаны мен бир карта кылып көбөйттүм. Негизи ойлоп аткамда ушу жарымыны полностью пшехиба кылып салсамбы десем, баягы заказдар менен алышып жүрүп жетише алган жокмун. Анан кой, кар жайын деп атканда деле муну көбөйтүп коеюн деп, муну байкасаңар полностью пшехиба кылдым дагы азыр сууну берип атам. Ар бир көчөттү отургузганда сөзсүз суу беришиңер керек. Жакшы сууну берип койсоңор, ошол менен уйкуга кетет. Анан пшехибага кызыккан адамдар болуп атат да. Бул баягы дальновидный мындай кандай десем, башы жакшыраак иштеген адамдар ушул сортко өтүп атышат. Себеби эрте бышат. Бардык окуучу студенттер каникул убагында иштейт го. Ошол убакта бышат да. Анан бул пшехибаны терген кишилер но полька палана башка сортторго келгенде кадимгидей эле качышат да, мен тигин терейинчи дешипчи. Бул чоң болот. Аябай чоң дагы банкасы тест болот да. Анан эрте бышат. Эрте бышканда жана малина баасы эң жаңы биринчилери чыгып атканда 350-400 сом болот го. Ошол убакта бышат. Анан түшүмдүүлүгү берки малиналарга салыштырмалуу бир 3 болбосо да 2 эсе көп го дейм. Страшный байлайт. Ишенип койгула. Мына бийик так болот дагы, аябай көп байлайт. Чоң болот. Эгерде кызыккандар болсо, элитный сорттон ушудан тигип кое бергиле. Себеби баягы ремонтантныйга кызыга берет да бардыгыч. Кыш кар жаганга чейин берген сорттон бер мага депчи. А бул деген эрте бышканы менен эрте бүтөт, бирок тигини салыштырсак, ошондой андан көбүрөөк да берип коет да. Себеби ал кечирээк бышат, и кечке чейин берет да. А бул эрте бышат, бирок сентябрдын ортолорунда дагы анча-мынча болот. Ошо сентябрларда бүтүп калат. Ошол себептен эгерде кызыккан болсоңор, ушу пшехибадан отургузуп койгула. Рахматыңарды айтасыңар да. Например, ошол эле Маравила, Мапема дегендер ремонтантный болуп атат. Полька паланалар сыяктуу эле болуп атат да, баягы бардык малиналардын бардыгы бышканда алар кошо бышат, анан баасы да андай болбойт. А бунун плюсу ошо эрте бышат. Мөмөсү чоң, түшүмдүүлүгү көп.